بسم الله الرحمن الرحيم. Эки түрдүү уйку бар дейт алымдар. Бир уйку бар, адам баласы чарчаганда уктайт, кайра ойгонгондо кайра ойгонот, күнүмкү биздин адатта болуп аткан уйкубуз. Экинчи уйку бар, Аллахым баарыбызды сактасын, балакатка жеткенде эркек аял уктап калат, качан ойгонот, жер ырыскысы бүтүп, ажалы келип, азап периштелери келип, анын денесинен жаныны суйруп азап башталганда, калла иза балагатил хулкум ва антум хина идин таңдурун ва нахну акраб илейхи минкум валакин ла тубсирун. Куранда Алла айтат, о жок дейт. Качанда жан адамдын алкымына келип калганда, силер адамды, өлүп жаткан адамды үстүнөн карап турасыңар. Бирок силерге караганда биз ага жакыныраакпыз, бирок силер аны карап түшүнбөйсүңөр дейт. Эмне мамиле болуп жаткандыгын, кандай азап менен, кыйынчылык менен, рахат менен чыгып жаткандыгын силер аны карап түшүнө албайсыңар дейт. Мына экинчи уйку, урматтуу тууган, эң жаман уйку адамдын уйкудан качан ойгонот, качан жаны чыгып жатканда ойгонот. Качанда наркы дүйнөгө көчүп баратканда ойгонот, кеч болуп калат. Кандай эле ташпака сууга түшүп келип туруп балыктарды эскертти. О балыктар, сыртта дагы жашоо бар. Ал жакта адам бар, от бар. Мону жебегиле. Жесеңер ал жака чыккандан кийин адамдарга кармаласыңар, илинип каласыңар. Ал жака силердин ичегиңерди ачат, майга кууруйт, ардеке кылып силерди кыйнап ушундай жок кылат десем, каяктагы жашоону айтпачы депчи. Мына жашоо болсо жашоо ушул, суунун ичинде жашоо да. Аба деп эмнени айтып атасың? Адам деп каяктагы нерсени айтып атасың? Ким ал жакты көрүп келиптир дегендей кылып. Анан келип туруп жеди, жегенден кийин көтөрдү, мойнунан чыгып келатат, көрдү бардык нерсени, илинип калды, чыга албай калды. Бирок кеч да, урматтуу тууган. Андай кылганын эч кандай пайдасы жок. Кийинки болгон, мисалы кыш келгенде, эгерде көмүр менен жашай турган болсоңуз, кыш келсе иншалла көрөбүз, Кудайым буйруса деш, бул акылсыздык. Билесиз, кыш сөзсүз келет башыңызга. Көмүр менен камданбасаңыз, ал жерде тоңуп өлөсүз. Көмүр менен жылуулук болуп атат. Ошондой эле, урматтуу тууган, өлүм келиши хак. Кабырдагы сурак хак. Кабырдын азабы, кабырдын рахматы, кабырдагы болгон жыргалчылык